Assalamu alaikum ардактуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Кызыл Байрак айылындагы сатыла турган 4 бөлмөлүү жер үйдү тартып көрсөтүп бермекчибиз. Андыктан жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден сиздерге адрес түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен Объездной жолунда турам. Бүт бардыңыздар эле билесиздер. Ушул жол менен бул жака бара турган болсом, Западныйга барам. Ал эми ушул эле жол менен мен бул тарапка карап кете турган болсом, сол тарапта торговый центр Мегаполис. Андан дагы өтө турган болсом, Обул ГАИге барам. Ал эми сатыла турган 4 бөлмөлүү жер үй мына ушул тарапта. Өзүңүздөр билесиздер, бул жака кире турган болсок, биринчи Ишкаван айылы, андан дагы өтө турган болсок, Кызыл Байрак айылына барабыз. Андыктан сиздер ушул көчөгө киресиздер дагы, главный жол менен эч жака бурулбай, ичкериге түз 2 километр кире бересиздер. Ана жүрүңүздөр эми. Ошол жактан дагы сиздерге адресин түшүндүрүп беребиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен жанагы көрсөткөн көчө менен, главный көчө менен бул жака 2 километр киргениңиздерде өзүңүздөр көрүп атасыздар, сол тарапта Кызыл Байрак айылы деген жазуу турат. Ошол жазуудан бир аз өткөнүңүздөрдө эле сол тарапка кирип кетчү көчө бар. Сатыла турган 4 бөлмөлүү жер үй мына ушул көчөдө жайгашкан. Андыктан сиздер ушул көчөгө кирип, ичкериге 200 метр кире бересиздер. Ошол тарапта канал бар, каналга бара бериңиздер. Ошол жактан дагы сиздерге адресин түшүндүрүп беребиз. Анан да эмесе жүрүңүздөр эми, кеттик. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен жанагы айткан көпүрөдөн өтүп эле оң тарапка буруласыздар дагы. Бул жака 100 метр басканыңыздарда, бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар, 4 кайчылаш жол бар. Ушул 4 кайчылаш жолдон сиздер сол тарапка бурулуп киресиздер дагы. Өйдө жака 50 метр басканыңыздарда оң тарапка бурулчу жол бар. Оң тарапка бурулуп, өйдө жака карап 100 метр баса бересиздер. Сатыла турган 4 бөлмөлүү жер үй мына ушул тарапта. Анан да эмесе жүрүңүздөр эми, ошол жактан сиздерге сатыла турган жер үйдү көргөзүп берейли. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен жанагы көрсөткөн көчө менен бул жака карап келип атканыңыздарда өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жакта сатыла турган 4 бөлмөлүү жер үй жайгашкан. Азыр сиздерге бүт бардыгын көргөзүп, маалыматын алып берем. Андыктан жакшылап назар салып туруңуздар. Бул жакта үйдүн ээси жанында турат. Андыктан азыр сиздердин атыңыздардан үйдүн ээсине суроо берем. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Кызматка чакырган экенсиз. Чакырдык болгон. Сатайын деп атасыз. Ооба, сатып атабыз иншалла. Бул жакта артында туруп беребиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сатыла турган 4 бөлмөлүү жер үй мына ушул урматтуу көрүүчүлөр. Бул үй азыр 4 бөлмөдөн турат, а? Ооба, 4 бөлмө. Сырты кумшубак экен. Кумшубак бойдон калат. Айнектер, терезелери бүт бардыгы пластик экен. Крышасы болсо шипер. Бул үй неден тургузулган? Ошондо камкышпы же? Камкыш ооба. Сесмопоезд полный кеткен. Үйдү камкыш менен курулган. Сырты карашыбак бойдон калат. Ички ремонтун полный бүтүрдүк. Фундамент ошо жерден 1 метр көтөрүлгөн. Таска 40 сантиметр киргизилген жерге. 12лик Россия арматура кошулган үйгөчө. Сесмопоездге 10дук Россия арматура кошулган. Полный сесмопоезд айландырып коюлган бетон болчу. Негизинен жакшы бүтүп тур да, мындай айтканда. Өз бир кол менен бүтүргөн, алинде өзүм устап аламын, өзү устам болуп. Бул өзү мен 4-үчү үйүм да. Ошо тажрыйба болуп, бул үйдү тажрыйба кылып жакшыраак салдык. Өзүңүз салгансыз, мындай айтканда. Бир кол менен бүткөн үй турган. Жери канча сотык? Жери мына бурчтан тетиги бурчка чейин 30 метр, бул жак тарабы 20 метр. Жери 6 сотык жер, 600 квадрат метр. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул жакта узуну болуп калат азыр ушунда. Узуну 30 метр экен, ал эми турасы болсо 20 метр экен. Жеринин аянты сотыгы 6 сотык экен. Мына жол жака 1,5 метр ташталган, ал эми наркы чек жака 1 метр ташталган. Ошо 3 тарабы чек, 1 тарабы жол. Сарзо 4-күчө көчө. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Сарзо деп берилет көчөлөр. Бул жагы 3 тарабынан тең соседтери бар экен, чектерге берилген. Ал эми үйүнүн артында болсо 1 метр аралык бар. Ал эми сол капталында болсо 1,5 метр дедиңиз, а? 1,5 метр. 1,5 метр аралык бар экен. Азыр анда эмесе сиздерге биринчи үйдүн ичин көргөзүп берейли, анан сыртына чыгабыз. Анан да эмесе үйдүн ичине кире берейли. Бисмилла. Бул жакта көрүп атасыздар, урматтуу көрүүчүлөр, тепкичи куюлган. Азыр тепкич менен ичине кире беребиз. Бул жакта эшигин дагы көрүп атасыздар. Бромдолгон бекем эшиктер коюлган, урматтуу көрүүчүлөр. Анча-мынча жер үйдө мындай эшиктер коюла бербейт. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, киргениңиздерде эле бул жагы прихожка, жана ошондой эле бөлмө дагы болуп калат, кухня дагы болуп калат.
Полу болсо ламинат экен. Ал эми дубалдарына болсо моюштий ак түстөгү жакшы дизайндагы обойлор чапталган. Мрамор обойлор чапталган. Мрамор обойлор чапталган экен, урматтуу көрүүчүлөр. Айнек терезелерин көрүп атасыздар, пластик. Жана ошондой эле бул жакта печкасы дагы бар экен. Бул жакка тамагыңыздарды кылып, үйүңүздөрдү жылытсаңыздар болот. Ал эми потологу болсо натяжной потолок, чекелери плинтус менен капталган, жарык бергич, лампочка дагы коюлган. Өтө Алмаштырып, люстра койсо болот. Кийин өзүнүн. Люстра коюп койсо болот, Анда эмесе азыр мен сиздерге бөлмөлөрдү түшүндүрүп берем. Бул жака келе бериңиз. Сол тарапта кандай бөлмө болуп атат ошондо? Бул спальный бөлмө. Спальный, Ал эми кийинкиси? Ал гостевой, да? Гостевой, Бул жакта 3-эшик эшик болсо ванна, туалет ушул жакта жайгашкан. Бул жагы болсо кухня. Нан да кошуп коюшуң керек да, ушул негизи бул узун турасын эле айтып койгум. Прихожка плюс кухня дагы болуп калат экен, Узун турасы канча болуп калат? 3,60 6 метр узун турасы. Узун турасы, Анда эмесе бул бөлмөдөн баштай берели. Эшигин көрүп атасыздар, жакшы дизайндагы жакшы эшиктер коюлган. Бунун узун турасы 3,60 4,5 да. 3,60 4,5, Мына печканын духовкасынан чыккан ушул үй ысыйт да. Нар жагы анан ушул жери ысыйт да. Охо, бул жакта 3 духовка болуп калат экен ушунда. Обой да ошондой мрамор обойлор болгон. Бир мощь. Азыр бул жер свет жанабы? Жанат, лампочка жок экен. Лампочка жок, ошол себептен. Анда эмесе кийинки бөлмө, урматтуу көрүүчүлөр, бул жак кандай бөлмө дедиңиз? Гостиница. Конок бөлмөсү экен, урматтуу көрүүчүлөр, мындай айтканда. Бул ошо 16 квадрат метр, 3,60 4,6 ошонун турасы. Пол ламинат, дубалдарына мрамор обойлор, моющий обойлор чапталган, терезеси пластик, потологу натяжной потолок, лампочка коюлган, бүт бардыгы даяр экен. Келип эле жашай бересиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Анда эмесе кийинки бул жагы туалет менен ванна болуп калат. Көрүп атасыздар. Бул жака душевой кабина аласыздар. Чыгар полный чыгарып койгон суунун системасынчы. Арыстан койсо шап суу чыгат. Сууну да чыгарып койгон жер. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бүт бардыгы даяр экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, полу, дубалдары бүт бардыгы кафел экен. Вытяжкасы да бар экен, бул жакта форточкасы да бар экен. Ал эми потологун көрүп атасыздар, натяжной потолок. Натяжной да бул жагы? Бул жагы натяжной экен, көк цветте. Жана ошондой эле жарык бергич, жакшы лампочкалар да коюлган. Розетка, включатель бүт бардыгы бар. Кафе ошо Бишкек кафелинде анда. Баалуу кафелдер экен, Анда эмесе кийинки бөлмө кухняга башталат. Бул 3,5 3,70 узун турасы. 13 квадрат метр. Мына жака бар гарнитурдун ордун мешасын болуп койгон да. Ал эми идиш-бидиш жууган неме болот го, ошондой система обои чапталышты. Кухонный эмеректер коюлат экен, мындай айтканда. Дымоходдор чыккан. Дымоходдор да чыккан. Мына неме ошо түтүк турбалардын монтаждыктарын коюп ысытуу муздактын ысытуу. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул жакта кухня алып койсоңуздар болот экен. Бүт бардык түтүкчөлөр коюлган. Бул жакка кухонный эмеректерди койсоңуздар болот экен. Вытяжкалары бар экен бул жакта. Негизинен бүт бардыгы даяр экен. Таптаяр келип эле жашасаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Негизинен жакшы. Анда эмесе үйдүн сыртына чыга беребиз биз. Сыртындагы бир көргөзүп коелу. Мына жерде кошумчалап кеткин туган. Баа зонтик жер да ушул жер. Тосуп койсо дагы болот, Тосуп койсо дагы болот. 1,70 мына 2 метр. Мына урматтуу көрүүчүлөр, анда эмесе чек араларында көргөзүп коеюн. Бул сол тарап капталуу болсо, жол менен үйдүн ортосунда 1,5 метр аралык болот экен. Ал эми үйдүн артында болсо 1 метр аралык болот экен. Негизинен бүт төрт тарабында тең аралыктар бар. Бул жакта тапчаны дагы бар экен. Бул калат да? Жок, бул кетет. Бул кетеби? Болду. Бул ажаткана дагы сизге карайт, Ажаткана бизге карабайт, бирок ошол тушка эми клиент өзү кылып алат да. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Мына 20 метр жер бар турган. Мына жакта, бу жактан да 20 метр жер бар.
көрүп атасыздар, бул жакка 20 метр экен, ал эми узуну дагы 20 метр экен. Бул жакта негизи кеңири экен. Бул жакта септик дагы бар экен, а? Септик менен суу сактагыч 9 тонналык. Кудук мындай айтканда. Кудугу дагы бар экен, урматтуу көрүүчүлөр, көрүп атасыздар. Канча тонна? 9 тонна. 9 тонна. Муну 1000 сомго толтуруп берет, а? 1,5 таза. Бул жагы кандай болуп калат? Бул жер ошо моторду кара, умный мотор. Ачканда иштей турган мотор кылган. Болду. Азыр системаны улагандан кийин мына бар, сливтики. Сливтик, а? Ушудан мына жака пландайын кийинки клиент өзү кылып алат да. Сепчик кылып алат өзү, а? Мына урматтуу көрүүчүлөр, чек араларын түшүндүңүздөр. Чек арасы ушундай экен. Бул жакта казылып уже бөлүнгөн. Теп-тегиз экен жери. Атайын тегиздеп койгон Каналга экен. жакын ошону бир айтып кеткенбизби? Каналга бир 100 метр экен, а? 100 метр. Мына урматтуу көрүүчүлөр, каналга 100 метр экен. Өзүңүздөр кийин насос коюп суу тартып алсаңыздар дагы болот. Же болбосо бул жакта кудугу бар экен, ошол кудугуна толтуруп алсаңыздар дагы болот. Негизинен жакшы. Ошо документтер таза, ипотечный кылып алсаңыздар болот. Ипотека да кылса болобу? Ошо $8,000 түшүрүп берет. Мына урматтуу көрүүчүлөр, баасы $48,000 экен. Таза, техпаспорт полный бүтүрүп берем. Пандемиктин алам буюрса. Мына урматтуу көрүүчүлөр, көрүп атасыздар, природасы дагы өтө сонун экен, таза аба, шамал болуп турат. Соседтери дагы көп экен, эл жыш жайгашкан. Өтө сонун. Баасын $48,000 дедиңиз, а? Түшүрүп беребиз. Ипотека дагы болот, а? Болот. Мына урматтуу көрүүчүлөр, баасы $48,000 экен. Кеми болот дейт. Ипотека жолунда дагы, ипотека жолу менен дагы алсаңыздар болот экен ушул үйдү. Срочно, ошондой. Не дейсиз? Тезирээк сатылыш керек. Срочно сатыш керек, а? Ушу проектте дагы бир проект бар. Ушундай түшкөнчө. Азыр бул жерде суу бар экен, свет бар экен, а? Канализация менен эле газ жок. Газ суунун тасында бар, тартып ушунар көбөйгөндө чыгат да. Секин чыгат, а? Кудай буйрса. Ушунар көбөйгөнчө газ чыкпайт да. Маршрутка келет, магазин бар. Мына жерде мектептин проекти бар, түз жер турат го. Ошо мектептин проекти болсун. Мына жерде ошо общий 700 түтүн бар да. 700 түтүн, а? 700. Келечекте будущее. Мына жерде ошо мектеп менен өдөрөкта мектептин проекти да кылып атабыз, машалла. Жакында бүтүрөбүз мектепти. Садикке канча метр болуп калат ошондо? Садикке 1 километр, 2 километр бар садикке. Садик, а? Мектепкечи? Мектепке да 1 километр бар. Кызыл Байрактын өзүнүн мектеби бар, 9-класска чейин окуйт. Ишкованын мектеби да бар мына туштачы. Аяка да 9-класска чейин окуйт. Мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр угуп атасыздар. Мектеп менен садикке 1-2 километр эле бар экен. Андыктан мектеп, садик, мечит проблемасы боюнча кыйналбайт экенсиздер. Ошону дагы эске алыңыздар. Болуп тура экен, ийгилик, жакшы сатып алыңыздар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге сатыла турган 4 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бердим. Баасын сурап бердим. Эми бул жагы өзүңүздөрдөн, урматтуу көрүүчүлөр. Мен бул жака үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр, келип көрүп кетесиздер. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм, урматтуу көрүүчүлөр. Сак саламатта көрүшкөнчө, жакшы калыңыздар.